Москвадан салам айтабыз, урматтуу көрүүчүлөр, туугандар, Акимович YouTube каналынын катталуучулары. Буюрса, метро Анинова келдим дагы, автосервистен машинамды майына отурдум. Бүгүн пятница, иш жакшы болот деген ойдобуз. Өтө сонун негизи выходной күндөрү. Ошол, кош келиптирсиңер туугандар. Каналга дароо эле катталайык болсоңуздар, катталып, анан лайктан баса кетиңиздер аванс менен, биз баштаганда эмесе. Видеону өткөрбөй туруңуздар, туугандар. Биз азыркы учурда МКАДтын 22 километринде жайгашкан Маркар автосалонуна келип отурабыз. Бул жерде өзүбүздүн кыргыз мекендеш Максат байке иштейт. Ошол Максат байке аркылуу келип туруп ушул салондон 5 жылдан 7 жылга чейин кредитке машина алсаңыздар болот. Эгерде сиздерде РФ паспортуңуздар болсо, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын паспорту менен алганга мүмкүнчүлүктөр жок. Төмөндө телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Акимович YouTube каналынан алдык эле деген сөздү айтканды унутпаңыздар. Бирок промокод Максат байке деген болсун, ат Максата, же болбосо Максат байкеден келдик деп. Ошо, биз видеобузду уланталы, барыңыздарга ийгилик. Успеем к 18:30. Так, посмотрим, куда нам ехать. Большой Таган. Переулок 6. 46 минут показывает ехать. Прибытие сколько показывает? 29. Ленинский менен келе атып, Садовойго чыгып, оң жака Павелецкийге жака кетишим керек эле. Поворотты өткөрүп, түз өтүп туруп, теге парк ультра жака барып, кайра разворот кылып келе атпаймынбы? 15 минутка маршрут чоюлуп кетти дагы, пассажир өзүнчө сомнениясын баштады эле. Мен анан баштадым. Неге постоянно ушундай пассажирдан бир мына поворот өтүп кетип, убакыт кошулуп кетсе эле, мен баягы денем зымырап, аркам тердей баштайт дагы. Эң ошол жер бар да, 1018 рубльга. Мындан кийин заказ алган болчумун, ал заказ отмена болуп калыптыр. Москванын так центрин указывать этип коюп туруп, анан машинаны вовремя подавать этесиң, чыкпайт да ушундайчы. Бул жерде токтогонго эмерак. Здравствуйте, такси вызову? Да, ну я вас слышу, да. Хорошо. 5 minutes later. Вам, если неудобно... Неудобно. Все, молчите. Едем молча. Настроения нет, а то я сейчас на вас наору. Стойте, я говорю. И там есть сумма 370 рублей. Байкуш кыз майып экен, аксап басат экен. Жол бою бир клиникага записаться этем деп чалып, анан баасыны келише албай экөө айтышып, настроениясы не то болуп, дагы өлүп келди деп койгула. Мен деле теңелген жокмун. Ладно, кичине сабыр кылып койдум. Ошол. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Всего доброго. Пожалуйста. Взаимно. До свидания. Аябай сонун сүйлөшүп келдик. Эмнегедир мен негизи пассажирлар менен сүйлөшкөндө мындай бир алар сүйлөсө мен ооба жок, ооба туура айтасыз деп эле койчумун да. Анан буну менен эмнегедир как бы заговорился да тема. Автомобиль жөнүндө сүйлөшүп, жумуш тууралуу анча-мынча нерселер жөнүндө сүйлөшүп жакшы келдик. 864 рубль болду. Андан кийин эле сразу эле 1 минуталык подачасы менен заказ алып алдым эле. Мынакей алга дагы келип калдым. Ошол. Адаттагыдай эле видеонун башында сиздерге Атаман такси паркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздарды 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок жана эч кандай комиссиясы жок чечип алсаңыздар болот. Таксиге текшерүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп беришсеңиздер болот. Сити Мобилге жана Яндекске туташтырып беришет. Экономдон Майбахка чейин кошулсаңыздар болот. Анан такси парк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, мен Гүлжигиттенмен, Акимович YouTube каналынан чалып атам деп сүйлөшүп, такси паркын кенен таанышып, шарттар жагып атканбызды кошулуп, мени менен чогуу иштеп жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик.
Мытищедеги майда заказдар менен бир интересный заказ түшүп калды. Аял 8 минуталык поездкада, мисалы, үйдөн торговый центрге. Анан торговый центрге жетип калганда, кечиресиз кайра үйгө баралычы, мен бир нерсе мунтуп койдум дейт. Анан в двойном тарифе оплачу дейт. Хорошо. Үйүнө келдим. Аз кирип кетти. Кайра чыкса, кайра торговый центрге алып барып коем. Мен 373 рубль болду. Ошондо азыр келдим, кайра барсам, ошондо 700 бир нерсе алышым керек болуп калат. Туурабы? Мындай нерсе бул өзүндө эле болот окшойт. Чуркап чыкты. Мен ойлоптум, чыкпай өткө, что-то кидалып же эмне депчи, завершать этип кетип калсамбы депчи. Чыгып келип аркамдан эшикти тартып калды, блокировкадан мындай ачтым эле. Ай, блин дейт. Анан айнекти чурутуп эмне болду дагы десем, телефонумду унутуп коюп турмун дейт. Анан телефонуна кирип кетти. Все. До свидания. И вам счастливо. Извините. Нормально. За растерянность. Вы в машине посмотрите, ничего не забудьте. Телефон со мной. Здесь вроде ничего. Все, до свидания. Оказывается, еще и бильярдистка Турбаева был бильярдный клубка келген экен. Турнир болуп атыптыр бильярд боюнча. Бул ошол турнирде ойнойт экен. Чемпионка Турбаева, вот чемпионка. Ошентип атып өзүнүн заказы 373 рубль болду эле. Бул мага тройной тариф эмес, двойной тариф менен эле төлөдү. Кайра ал жактан бул жака алып келгеним, итого получается 400 рубль которуп койду. Мурун мо Туркистан чайханасынын өзүм реклама кылып кеткен болчумун. Абагында. Анан бүгүн Мытищеде болуп калып, бир чай ичип кетейин деп келсем, карасаңар, чайхана Туркестан режим работы с понедельника по воскресенье 24/7, без прерыва, без выходных и П. Гончарова. Жок, не болуп атат? Жок. Өчүк, жабык. Мо камера сварка көрүп атсаңар, жаль. Кирип тамактанып кетейин дедим эле, ладно. Анан могу жерде Кызыл Кыя деген парикмахерский бар экен, алды эле жабык. Кеттим эми дальше, башка чайханага барайын. Тетиги жакта Лаззат деген чайхана бар, ошо Лаззатка барып тамак жеп келдим дагы. Казакстандын баягы Жол деген киносуну көрүп калып YouTube'дан. Ошону башынан аягына чейин кафеде жарымын көрдүм, келип алып машинада туруп алып аягын толугу көрүп биттим дагы. Мынакей азыр саат 1:47 өтүп атат. Ушул жерден домойду күйгүзүп атам. Химкиге 26 мүнөттө 29 километр дейт. Ошого урам, уйкум келип болбой калдым. Заказ берсе берет, бербесе жок. Эртең сменаны улантсам, бүтсө ушул жерден бүтөт. Мынакей сразу заказ берип атат. 2 минуталык подачасы менен 1:42 коэффициент менен принимать этебиз. Первая Пролетарская улица дейт. Все, ийгилик каалап койгула. Дальше. То есть видеону өчүрбөй туруңуздар туугандар. Вот это? Да. Так, жигиттердин бардыгын алып келип койдук. Жарым саатта келип калдык. 1013 рубль болду. Так, 5 жылдызды коебуз. Анын бул жак эмне, тупикпи? Ай, тупик экен да. Спасибо. Каяктагы ночу үйүмө жакындап калдым, уйкум келип, өлүп атам оңдой болуп туруп. Андан көрө кирип эле уктайынчы. Рисковать этип не кылам, турабы? 531 рубль каларды алып келип койдум. Болду, жабып атам. Ушу үйгө жанагы уйкум келип, вообще болбой калган учурдачы заказ берип туруп аттам, яшадагычы кашайып. Уйкум бодур болуп иштегим келип аткан учурда заказ бербейт да. Добрый вечер. Вечер добрый. Полиция Бронча, предъявите ваши документы. Всего доброго. Вот это все разложу, уеду, да? Вакытты эле алышат да ушундайчы. Жакшы приключениялар болуп атат го я. Ага, кеттик. Карагыла. Бензин жанып турат, тагы эле. Вот. Ошо заправка кирип, заправка кылып, тиги заправщик пистолет койгон кичине арыраак басып кеткенден, ладно деп аны күтпөй эле кире бергем. Кирип, кассадагы немеге наличка 1000 рубль берип туруп, 92-9 на 1000 деп акчаны берсем, алды эле хорошо деп туруп, эме кылып туруп, кассадан жана микрофонго сүйлөп койду эле. 9 предварительная оплата 1000 на 92 депчи.
хорошо деп кеттим, мен кирип кол пол жууп ар жак бер жак болуп жеңилденип бошонуп чыктым дагы машинага отуруп бактын жаңгана мани бербей эле уруп кеттим. Барып бир жерден чайханага кирип тамакты ичип жеп чыгып туруп анан кийин чыгып линияга чыгып жумушту бир баштайын деп кечки саат 8:30 болуп калган. Баштайын деп карасам бак жанып турат. Нифига себе деп туруп ано эмени карап баштадым. Мен чото бензиним эмне датчик гонтеп атат же эмне канча километрге жеткен бензиним бар деп жана могун карап карасам 40 километрге жеткен бензиним калыптыр. Опа, значит мен ушул жерден шалакылык кылыптырмын деп кайра ошол жерге азыр баратам. Бараткан жерде көрдүңүздөр, неме ДПС токтотту, текшерди, ар жак бер жак кой берип койду, кетип баратам. Азыр эми бензин барып туруп тегилер менен ха жарып куюп турам, дальше жумушту баштайын. Опа! Кетип атат эми заправка. Брат, чек, короче, кетип атат. Всё, добились своего. Ошентип силер үчүн 1 миллисекунд өткөн болсо, мен үчүн 1 суткабы, 2 суткабы өтүп кетти. Азыркы учурда уже формада башкача көрүп турасыздар. Бул 1 күндүк смена эмес, бир 2 күндүк, 3 күндүк съемкаларды аралаштырып атып бир ролик готовый кылдым. Эптеп болсо дагы. Но бул роликте жыйынтык эч кандай болбойт. Канча таптым, канча километр жүрдүм, эмне болду? Каша болуп кетти, ошон үчүн не обессуйте. В целом ролик жакшы болду, мындай бир динамичный болду. Ийгиликтүү пассажирлар болду, общение кылдык. ДПС та тосту, там не болду. Заправка менен деле приключениялар болду. Чыгып, мен өзүмө ушул ролик мындай смотрибельным деп коет эмес, орусча. Мындай бир көргөндө мындай үзбөй, түрдүрбөй көрө турган ролик болду да. Ошол, анан сөзсүз түрдө жакканбызга лайктан басып, каналга катталарык болсоңуздар катталып коюңуздар. Туугандар, күндөн күнгө өсүп атабыз. Кудайга шүгүр, бул мени кубантат. 100 000 катталуучу болуп туруп, быйылкы жылда иншалла күмүш баскычты алышыбыз керек. Ошол. Анан кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошом. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.